Саламатсыздарбы, урматтуу таңкы коноктун угармандары. Кайрадан жолугушуу экинчи күн. Көптөгөн кызыктуу коноктор келип атат, көптөгөн кызыктуу окуялар болуп атат. Анан бүгүн дагы кызыктуу адам менин оюмча активдүү катышуучу Тил Ордону алып барат, Тил Ордонун жолугушууларын өткөрүп атат. Анан ошол эми ошол Нургүл эже менен таанышалы. Нургүл айым, саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кутман күн барыңыздарга. Биринчиден таңкы конокко чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аты жөнүм Нургүл Чойбекова. Өзүм жөнүндө айтып берейин да. Ооба, өзүңүз жөнүндө тааныштырып, өзүңүздүн жашооңуз жөнүндө, окууларыңыз жөнүндө чыгып, эмне кызыктуу нерсе десеңиз баарын айтып бериңиз. Угуп атабыз сизди. Аты жөнүм Нургүл Чойбекова. Нарын областынын Кочкор районунун Молдо Кылыч айылында төрөлүп өскөн. 5 бир туугандын уулусумун. Мектепти аяктагандан кийин Шенал Арыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин лингвистика жана жаңы информациялык технологиялар факультетин аяктагам. Ал жакта биз Visual Basic анан Pascal тилдерин окуганбыз. Экинчи курсту бүткөндөн кийин тандоо болгон бизде. Кыздардын көпчүлүгү англис тилин тандаганбыз, ал эми балдар көбүнчө информатиканы тандап кетишкен. Анан биз англис тилин тандаганыбызга байланыштуу кесибибиз, негизги кесибибиз лингвист болуп калган. Экинчи кесибибиз информатик деп айтсак да болот. Ошол информатиканы тандаган балдарыбыз кийин программист кесибине дагы ээ болушкандар болду. Көбүнчөсү ошол компьютер жаатындагы кесиптерге ээ болушту. Университетти 2004-жылы аяктадым. Анан аяктагандан кийин ошол эле университеттин чыгыш тилдер жана маданият институтунда 2 жыл англис тили мугалими болуп эмгектендим. Андан кийин эмгек жолум КГУста да уланды. Ал жакта чет тилдер кафедрасында бүгүнкү күнгө чейин окутуучу болуп иштеп келе жатам. Азыркы учурда үй бүлөлүүмүн. Жолдошум Таластын уулуну 4 уулубуз бар. Улуу балам Жылдызбек ошол Жылдыз академияда келечек долбоорунда биз менен чогуу окуп жатат. Бул жөнүндө дагы бизде окуп жаткандардын маалыматы бар болуш керек. Дагы эмне өзүм жөнүндө айтып кетсем, университетте ошол окуп жүргөн алгачкы жылдары университеттеги финансы жана кредит деген факультетке сырттан окуу бөлүмүнө тапшыргам, бирок аны бүтүргөн эмесмин шартка байланыштуу. Андан кийин кандидаттык диссертация баштайын деп соискательство оформить эткем. Кандидаттык илимий иш жазып баштагам, бирок аны аягына чыкпай калдым. Себеби аны аягына чыгаргандан кийинки мен келечекти мындай өзүм каалагандай көрө алган жокмун да. Себеби дегенде өтө көп каражат талап кылынат экен, анан энергияны дагы ошончолук кууп алат. Бирок андан кийинки перспективасы ошончо кеткен энергияны, каражаттарыңды актабайт деп ойлодум дагы. Андан кийин өзүм изденип баштадым. Биздеги келечекте окуп жаткан башка көп эле башка кесиптин элери окуп жатпай, ошолор сыяктуу эле мен дагы изденип баштагам. Негизи мугалимдик кесип мен өзүм башынан эле өзүм аябай каалаган эле кесип эмес болчу, бирок баягы ошол кыргыздарда кыз кишиге мугалимдик ылайыктуу деп этмеспи, ошол себептен ата энем дагы ушул факультетти тандашканда келечекте мугалим болуп калсаң жакшы, мүмкүн переводчик болуп иштеп кетесиң, баягы информатикадагы, англис тилдагы заманбап кесип болот экен. Ошондуктан ушуну тандап тапшыра бер деп башкалардын кеңешин да эске алуу менен ошого тапшыргам негизи. Анан кийин турмушка чыккандан кийин да үй бүлөлүк абалга байланыштуу мугалимдик кесиптик ыңгайлуу болот экен. Анан ошого байланыштуу мугалим болуп эле эмгектенип калдым. Бирок мугалим болгондугу менен менде ошол изденүүлөр болчу да, анткени финанс кредитке тапшырганымдын бир себеби дагы ошол компьютер менен отуруп иштөөнү каалагачымын өзүмдүн ичимде. Баягы окуучулар же студенттер менен иштеген
иштегенден дагы бир жерге отуруп, бир офисте отуруп, компьютер менен иштеген менин жүрөгүмө жакыныраак болгондуктан тапшырсам керек. Ошондо эле андан кийин кандидаттык зачетка кылайын деп ал боюнча да аракет кылдым, бирок жогоруда айтып өткөндөй, анын келечегин жакшы көрө алган жокмун. Акыркы жылдары ошол менде тандоо болуш керек болчу да, же ошол илимий иш жак боюнча өзүмдүн кандидаттык ишимди улантышым керек болчу, же болбосо башка кесипке өтүшүм керек болчу да. Ошондой учурда мага ушул IT менен да таанышып баштадым. Ар кандай видео роликтерди көрүп, Айдананын видеолорун көрүп, анткени ошол учурда балам дагы 11-класс болгондуктан мен балама дагы кесип тандоо боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп баштагам. Анан жолдошум дагы ошол көп ар кандай программисттер менен сүйлөшүп калчу экен. Анан мага кеңешин берип калды да, ошол айтыны байкап көрбөйсүңбү, окуп көрбөйсүңбү, Жылызбекти баламды дагы ошого тапшырсак кандай болот деп сүйлөшүп отуруп, анан баягы Алла Таала деген эмнени ойлоп эмнени ниет кылсаң, ошого жолуңду ачып коет дегенге аябай ишендим да. Чындыгында эле ошондой болду. Биз ошол жөнүндө ойлонуп баштагандан кийин эле жолубуз ошол боюнча ачылып баштады. Биринчи пробный урокко бардык, балам экөөбүз акча төлөп эле окуйлу деп, же балам биринчи баштамакчы, мен биринчи баштамакмын, ошол боюнча көрөлү деп Бишкектеги бир IT школага пробный урокко барып, ошол жерден бэкенд менен фронтендтин айырмасын билип келгенде аябай сүйүнгөнбүз. Java менен JavaScript'ин дагы айырмасын билбейт элек ошол кезге чейин. Анан ошол жерден айырмаларын түшүнүп аябай сүйүнүп келгенбиз. Ошол жөнүндө түшүнүп алганыбызга. Ошондон көп өтпөй эле анан Айдана Бакыттар проект жарыялашты өзлөрүнүн YouTube каналдарында. Ал проектте болсо 10 эле киши өтөт болчу, бирок ага тилекке каршы өтпөй калдык. Андан кийинки долбоору бул келечек долбоорун укканда эле сразу аракет кылып тапшырдык баланы экөөбүздүн. Анан буйрук экен ошол келечек долбооруна туш келип, буюрса бир жылга жакындап калды окшойт. IT башыбыз менен кирип, ошол IT дүйнөсүнө сүңгүп кирип атканыбызга ошол бир жылга жакын убакыт болуп калды окшойт. Буюрса баардыгы жакшы, көп нерсени үйрөндүк. Учурдан пайдаланып, ушул Жылдыз Академиянын бардык менторлоруна, биздин демөөрчүлөргө ошо келечек долбоорунда бизди баарыбызга ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип, окутуп жаткан бардык демөөрчүлөрүбүзгө Айдана, Бакыт, Тимурмон жана башка Бекназар, Азамат агайсыз, ушул сыяктуу бардык биздин устаттарыбызга терең ыраазычылык билдирем. Бардыгыбыз мен сыяктуу өзүнүн кесибин тандай албай жүргөн, мектепти бүтүп аткан көптөгөн апаларга, жаш муундарга абдан баа жеткис мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердиңиздер. Көп нерсени үйрөндүк. Буюрса алдыга койгон максаттарыбыз дагы абдан чоң. Ошол. Рахмат. Учурдан пайдаланып Тимур агайыбызды дагы, Тимур Мон мырзаны дагы туулган күнү менен куттуктап кетели. Ура, туулган күнүң менен Тимур, уксаң. Агайды дагы куттуктайбыз. Ден соолук каалайбыз. Дүйнөдөгү бардык асыл баалуулуктарды каалайбыз. Канча адамга жакшылык кылып аткан болсо, ушунчалык жакшылыктар ушуна миңе эселеп кайтышын каалайт элем да. Ооба, Тимурга окшогон адамдар дүйнөнү өзгөртүп, Айдана чөйрөсүн өзгөртүп, идея менен көп нерселерди жасап атат. Анан ошол идеялар азыр ишке ашып, классикалык жашоону мындай кичине кызыктуу жашоого өткөрүп атат. Анткени сиздикиндей жашоо чын эле классика менен өтөт да. Аял киши төрөлүп, эмне кылыш керек, күйөөгө тийиш керек, окууну окуш керек, окуу скорее всего мугалим болот. Ошол убакта мисалы информатиканы тандап атканда постоянно ушундай да. Жалаң эркектер информатиканы тандайт, кыздар даже информатиканы тандаса дагы кийин программист болбой калып калат да. Анткени биздин эмнегедир ушундай маданиятыбызбы, ушундай немебиз бар да. Жок, информатика деген бул
эркектердин иши деген сыяктуу да, же болбосо бизнес кылган бул эркектердин иши деген сыяктуу да. Бирок на самом деле андай эмес, биз баарыбыз эле адамбыз. Эркек аял деп бөлбөй эле мынтип теңме тең жашаш керек. Анан ошол нерсе айтиде өзгөрүп, особенно Европа, Америкадан трендтер ушундай болуп атат. Diversity деп жумушка кирип атканда да жалаң эркектерди албай, мындай аралаштырып алыш керек деген немелер бар. Закондор бар. Анан мисалы жумуш издеп атканда дагы информатика издеп атам дегенде да ошол жакта указывать этиш керек, эркек, аял депчи бөлбөй. Анан мына сиз дагы өзүңүздүн тажрыйбаңызды көрсөтүп атасыз. Канчалык ошол мугалим болуп, кесиптин эзи болуп улантып кетпестен да, мисалы башка бир мүмкүнчүлүктөрдү карап, колдонуп көрсө болот деп, жана кызык болуш керек менин оюмча. IT дүйнө сизге кандай, мисалы азыр окуп аткан оор, бирок все равно анча мынча процесстерди да көрүп атасыз. Оор процесстерди көрүп атасыз, жеңилдерин көрүп атасыз. Сизге кандай по ощущениям IT дүйнөсү? IT дүйнөсү канчалык оор болгон сайын, бирок ошончолук кызыктуудан кызыктуу болуп эле баратат. Эч кандай мындай чарчап бир артка кетейин деген оюм жок. Балама дагы дайыма мотивация берем. Балам экөөбүз дайыма чогуу отуруп окуйбуз. JavaScript'ти тапшырмаларды чогуу жасайбыз. Канчалык оор болгон сайын мага күндөн күнгө ошончолук кызыктуу дагы болуп, анан мындай кандай десем, ошончолук мага мотивация болуп атат да. Ошол оор болгон себебинен го, анткени эч качан жакшы нерсе жеңил болбойт деген ишенич менен жүрөм да. Жакшы нерселер эч качан оор болбойт, артта сөзсүз түрдө бир жакшы нерсе болот деген ишенич менен окуп атабыз. Абдан сонун. Жана Тимур дагы раз көп конференцияларда айтып калат, биздин мектебибизде энелер балдары менен чогуу биргеликте окуйт деп, анан сиз жөнүндө айтып атканда. Анан балаңыз кандай окуп атат? Ага жагып атабы ITде окуган? Негизи эне менен бала бир мектепте окуганда бир кызыктуу болуш керек. Азыркы заманда бул нормалдуу эле нерсе. Ооба, мен балам менен окуганыма дагы сүйүнөм, анткени мен мүмкүн мен балам менен чогуу окубасам, бир аз экөөбүздө тең өзүнчө окуганда бир кыйынчылыктар пайда болмок деп ойлойм да, анткени өзүнчө бир команда сыяктуу болуп, бири-бириз түшүнбөй калган жерлерди бири-бирибизге түшүндүрүп берип, бири-бирибизге дайыма мотивация берип, анан баламды дайыма өзүм мотивация берем. Балам уже жакшыраак келатат, буюрса азыр JavaScript'ти менден дагы жакшыраак кабыл алат, анан мага түшүндүрүп берет айрым учурларда. Ошондой азыр. Бирок ал көз демилгеде жок, Көз демилгеде тил ордо долбоорунда бар, анан ал көбүнчө баягы көп сүйлөбөйт да өзү, ошондуктан мен берген тапшырмаларды эле аткарат, бирок өзүнчө чыгып сүйлөп мындай активдүүлүгүн көп көрсөтө албайт да. Болгондо баягы иш жүзүндө жаза деген тапшырмаларды эле аткарат. Мындай ишкер турбай. Жакшы. Анан сиз долбооруңуз жөнүндө айтып бериңиз. Андай сиздин долбоордо кызыктуу, ал жакта да менеджерсиз, башкарып, командаңыз дагы бар, эмне иш кылып атасыңар, кандай жетишкендиктер болуп атат? Тил ордо долбоору ошол долбоорду тандап алганбыз. Башында көп долбоорлор келди, анан көп долбоорлордун чындыгында түшүнгөн жокпуз маанисин. Анан кийин ошол түшүнгөн долбоорубуз ошо тил ордо долбоору болду. Бирок өзүбүзгө аябай жагат бул долбоор, анткени кыргыз болгондон кийин эле ар бир кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошкусу келет болуш керек. Анан бизге ошол салым кошууда чоң мүмкүнчүлүк болду десем болот. Тил ордо долбоору азыр Кочурда ошол менеджер кылып шайлашкан мени командам. Колуман келишинче ишти алып барганга аракет кылып атам. Тил ордо долбоору бул негизги максаты ошол заманбап стилде кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча ошол баардык иш аракеттерди бириктирген бир платформа болуп саналат. Кыскача айтып кетсем, ал жерде ошол кыргыз тилинде түзүлгөн баардык сайттардын топтому категориялары менен жайгашкан. Азыр сиздин жардамыңыз менен долбоорлор бөлүмү, форум бөлүмү иштеп жатат. Алдыда дагы көптөгөн долбоор боюнча пландарыбыз бар. Буюрса акырындан ишке ашат деген ойдобуз.
Долбоордо азыр 6-7 адам активдүү иштеп жатат. Башында көп эле адамдар бар болчу, кийин кандайдыр бир себептер менен иштебей калышты, чыгып кетишти. Ага, сонун рахмат. Негизи ошол тил ордодагы IT сыяктуу да. Мисалы орусча сүйлөгөн адамдар кээде кыргызча сүйлөй албай, же болбосо сүйлөйм деп аракет кылып атканда кандайдыр бир негативдүү нерселерге кабыл калышы мүмкүн. Ошол негативдүү нерселерди позитивдүү кылып, тилди үйрөнөм же болбосо тилге аралашам деген адамдар менен биргеликте заманбап, сиз айткандай заманбап методологияларын колдонуп бир жакшы чөйрө куруу да. Сизге окшогон адамдар кошулуп, ошолорду өнүктүрсө албетте өнүгөт. Убагы менен дагы бир адамдар келип калышы мүмкүн. Тимур Бонго окшогон жылдыздуу адамдар. Алар ал теманы кабыл алып калса, албетте башкача идея менен да киргип өнүктүрсө болот. Ачыкпыз да. Анан албетте дагы чоң жакшылыктар күтөт деп ойлойм. Бизде айткандай эле түз эфир, конокторубуз бар. Урматтуу коноктор, колуңарды көтөрүп суроо берсеңиздер болот, каалоо тилек айтсаңыздар болот. Уникалдуу адам баласы менен биргеликте азыр окуп атат айтини. Жөн эле окубастан долбоорду жасап атат. Анан айтып алгыла. Тарыхка калчу таңкы коноктор болуп атат. 20 жылдан кийин кандай аябай сон болуп керек. Жаш кезде ушундай элек деп. Мен коноктор койгон элек окшойт. Мен ошол өкүлдү конок чакырбадыкпы, жолугушуу болбоду, ошол жөнүндө айтып кетсем болобу? Болот албетте. Коногубуз бир жакшы сунушун айтты да. Бизде суроо берилди, ошол азыркы ушуда ошо кандай иш-аракеттер кылсак кыргыз тилине жаштарда кызыгуу пайда болот деген суроо берилди да. Анан коногубуз ошо Рая Каденовна жакшы бир жообун айтты. Окуучулар көбүнчөсү приложениялар жана оюндарды колдонот эмеспи интернеттеги. Ошондо деген кыргызча жанагы бир кандай эле бир сөз менен иштеген оюндар барго. Ошол сыяктуу кыргызча оюндар чыкса, ошол берилет эле жаш балдар деп атат да. Анткени көп унутулуп бараткан сөздөрдү эстешет эле, кайра ошолордун баары жаңырат эле. Анткени кыргыз болуп туруп эле кыргызча сөздөрдү түшүнбөгөн кыргыздар бар. Анткени эже бир мисал келтирип айтып кетти. Маршруттарда кетип баратып, көпүрөдөн өтүп токтоп коесузбу десем, ошол токтобой өтүп кетип баратат дейт да. Анан кийин мосттон кийин токтоп коесузбу десем, анан токтоду дейт да. Ушул сыяктуу мисалдар көп да, көп деп саналат. Анан баягы тилибиз чындыгында унутулуп аткан сөздөр көп. Баягы орусчалашып эле, орусча вариантын көп колдонобуз дагы. Кыргызчасын колдонулбай, анан унутулуп аткан сөздөрдү ошол оюн сыяктуу кылып жазап, анан кийин ошону чыгарса, балдар келечек моун ошол оюндарды колдонуп, ошол сөздөрдүн баары кайра эстерине түшүп, ошолор кайра колдонуп баштайт беле деген өзүнүн оюн айтып өттү да. Анан ага жооп катары айттым, бизде ошол биздин долбоордо жалаң келечектеги программисттер, ошол сайт жасай тургандар, ар кандай мобилдик тиркемелерди, оюндарды жасай турган кесип ээлери окуп жатабыз. Плюс да ушул максаттардын баары ишке ашат деген жоопту айттым да. Ооба, албетте туура. Көйгөйлөр көп. Анан акырындыктан четинен чечип баштайбыз. Же болбосо четинен чечкен адамдар да көп, жазып аткандар көп. Балким биз аларды билбейбиз. Ошолорду билиш үчүн, ошолордун жасаган нерселерин таратыш үчүн жасалган долбоор. Албетте ошондой долбоорду издеп көрөбүз, болбосо жасаганга да аракет кылабыз. Ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүн сиз жөнүндө чогулушу Гүлира Калыкова кол көтөрүп атат. Гүлира айым. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Нургүл, сиз менен таанышканыңызга абдан кубанычтамын. Сиз эң мыкты апа болуп, уулуңузду өзүңүз менен ээрчитип, өзүңүз да уулуңузду ээрчип, замандан калбай окуп жатканыңыз үчүн азамат издемекмин. Мен суроо мындай.
Сиздин жашооңузду өзгөрткөн же бир чоң пайдасы тийген кимдир бирөө берген кеңеш болсо айта аласызбы? Чоң пайдасы тиген кеңештер көп эле болду. Ошо баягы акыркы жылдары негизи жашоомдо көп эле мындай ачылыштар болду, өзгөрүүлөр болду десем болот. Ошо акыркы жылда анткени ошо IT ал деген бул ITге киргенден баштап болду да. Ошол эле Айдананын жана башка IT багытындагы биздин жердештерибиздин тарткан роликтерин көрүп отуруп көптөгөн кеңештерди алдым. Алардын баарын эстей албайм го, бирок китептерден көп кеңештерди алдым да. Бул акыркы учурдагы окуган ушу магия утра, подсознание может все деген сыяктуу китептер мага аябай көп таасир берди. Анан Турат агайдын ушул баарыбызга тааныш эле бир сөзү бар. Өзүңдү өзгөрт, анан өзүңдү өзгөртүү менен Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кош деген бир жакшы сөзү бар. Ошол сөзү жакшы аябай мотивация берет деп айтсам болот да. Чоң рахмат жообуңузга. Сиз да ошол кеңешти колдонуп жатканыңыз байкалып турат. Рахмат, ийгилик сизге. Рахмат сизге дагы. Азыр суроо бар экен, азыркы маалда иштебей эле жалаң окуу менен Алексис деген ошого жооп берип коеюн. Бактыгүл Кожошова деп. Негизи мен 2 жумушта иштеп аткам. Университетте негизи айлык майын аз болгондугуна байланыштуу. Параллельно мектептен дагы саат алып иштешимин, бирок азыркы учурда ал мектепти токтоттум. Себеби дегенде жетишпей калат экенмин, долбоорлор менен анан JavaScript дагы окуш керек болуп калды. Ошондуктан азыр бир эле жумушта иштеп жатам. Ошол жалаң окуу менен алек болгонго ошол жумуштагы бата. Рахмат. Менин оюмча ушул университеттер акырын жоюлуп эле частный университеттер ачылып кетсе, частный университеттерде мугалимдерге дайылык көбүрөөк төлөнмөк болуш керек. Окуп аткан адамдар дагы жакшы окуп, или мамлекеттик ишти кылып ал жакта көйгөй андан да көп, ал жакка тийбей отуралычы. Жана кеңештерди айтып атканда магия утураны эстеп кеттим. Мен да ошол жакын былтыр окудум окшойт магия утураны. Да кызыктуу китеп. Бир-эки эксперимент кылып колдонуп көрөйүн дедим, бирок эртең менен уктаганда эле жакшы көрөм. Ошо тура албайм эртең менен. Анан өзүмө жакшы мотивация таап алып эми, мисалы күнүнө 5 күндө ошол убакта балдарды мектепке алып барам. Анан машинада туруп, анан кээде музыка угуп же болбосо подкаст угуп чуу, бирок анда деле жакшы мотивация болчу эмес да. Азыр болсо бирөөгө жооп, мисалы айтам да, таңкы конок келет, ушул адам келет, анан ушул адам менен эртең менен туруп жаздырышым керек. Жаздырбай койсом болбойт деп эртең менен дополнительный мотивация да койгонгум болчу. Адам менен да неме таңкы коногум бар эмеспи? Эртең менен бирөөгө жолугам, ал болсо жагы өзүнүн жашоосунда кызыктуу бир окуяларды айтып берет. Албетте адам мындай ITге келген адам или чет өлкөгө чыккан адамдын артында аябай көп жумуштар билинет да. Анткени ITде мисалы коррупция деген аз, же болбосо тааныштар менен иштериң бүтүп кетпейт да. Именно өзүңдүн күчүң менен жасашың керек да. Анан ошондой адамдардын артында албетте бир кандайдыр бир кызыктуу окуялар бар да. Ошону түрткү берген, же ошол нерселерди угуп өзүм сүйүнүп калам да эртең менен. Раз мотивация алып. Мен магия утраны окугандан кийин мен уктабай калдым десем болот. Ошол 30 күндүк программаны иштеттим өзүмө. 30 күн аракет кылдым, ошол 30 күн бою туруп окуп, ошол пландарымды ишке ашырганга аракет кылдым. Андан кийин чындыгында эле ошол иштейт экен. Андан кийин ал уже привычкага айланып кеткен. Привычка болсо биздин жашообуздун образына айланып калат экен да. Ошондон кийин мен да азыр түшкө чейин жумуш эмес күндөрү уктачумун. Мен дагы уйкуну жакшы көргөн адам болчумун, бирок азыр мен уктагандан эч кандай бир мындай кандай десем эс алыш үчүн эле баягы түндө уктабасам, бирок түшкө чейин уктаган убакытты жөн эле убакытты бир баалуу нерсемди туура эмес жакка кетирип алгандай сезем да. Ошондуктан
Баарыңыздарга айтмакчымын, эгер окуй элек болсоңуздар, магия отуран сөзсүз окуңуздар, 30 күндүк программасын аткарыңыздар, баардыгы сонун болот. Сонун албетте. Ооба кызыктуу жолугушуу болду. Мен оюмча акырындап аяктасак болот. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Сизге ийгилик каалайм. Балаңыз менен, үй бүлөңүз менен аман эсен болуңуздар. Оорубаңыздар. Анан алда койгон ой максаттар ишке аткарылсын. IT менен кирип, IT менен иштеп, долбоорлор жасап, кызыктуу проекттерди жасап, негизи азыр IT аябай чындап өнүгүп атат. Бишкек ИПАм жазында эле келет деп айтып атышты элем. Азыр деле келишти. Канча деген миң орундар жасалып атат деп атат. Албетте анын баарын иштеш үчүн көп тажрыйба керек, көп окуу керек. Жаңы баштап атабыз. Анан уже бир жылдан кийин уже күчтүү бир жуниор айланып иштеп калышыбыз мүмкүн, же иштеп калабыз деген, иштеп каласыңар деген бир ишеним бар. Что ийгилик каалайм сизге, анан угуучуларга, барыңыздарга. Чоң рахмат, агай, сиздерге дагы ушундай бир бизге баа жеткис мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердиңиздер. Буюрса ушул кылган иштерибиз бар, эмгек акыбетти кайтып, баарыңыздардын ишеничиңизди актап, келечекте бир сиздер сыймыктана турган, Жылдыз академиясы сыймыктана турган, биздин демөөрчүлөрүбүз Айдана Бакыт, башка жана башка демөөрчүлөр сыймыктана турган бир мыкты айтишниктер, программисттер чыгып, Кыргызстандын өнүгүшүнө зор салымыбызды кошобуз деген терең ишеничтемин. Анан менин туугандарым билишет, мен окуп жатканымды, бирок менин коллегаларым билбейт да. Анан мен окуп атканымды укканымды бирөөсү дагы менин бирок ошол иштеп кетишиме ишенген жок да. Мен ошолорго буюрса ийгиликтүү аяктап бир жакшы бир IT багытындагы кесипке болуп, аларга өзүмдү ошо доказать этсемби, далилдесемби деген бир чоң тилегим бар. Баарыңыздарга ийгилик. Баарыңыздар деле ушул сыяктуу максаттарыңыздар, ниеттериңиздер бар болуш керек. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Окууну аягына чейин чыгып, чыдап дебеймби, долбоорго да жетишип, үйгө да жетишип, окуубузду ийгиликтүү аяктап бүтүп алалы. Баарыңыздарга чоң ийгиликтерди каалайм. Катышып бергениңиздерге чоң рахмат. Чакыруу үчүн дагы бир жолу рахмат айтам. Рахмат. Макуланда, жакшы туруңуздар, сак саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.